Саламатсыздарбы? Урматтуу менин подписчиктерим, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу YouTube'дун каналындагы балдар, жигиттер, кыздар, сиздердин майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Алдын ала эрте 8 март майрамы бул эл аралык күн, баарыбыз билебиз. Апалар, эжекелер, карындаштар дегендей. Сиздер бар үчүн биздин күнүбүз жарык, айыбыз жарык дегендей. Короче, баары сонун сиздер бар үчүн. Баягы илгери эмес, эми когда Кудай адамды жаратканда, Кудай адамды жалгыз эле жаратканда, ошол кезде жаратканда адам баягы жашап жүрүп баягы жерден бир күнү баягы туглейт эте баштайт да, то есть страдайт этипчи, мындайча эчтеке жакпай, баягы бейиштеп өзүчү. Бирок эчтеке жакпай, эчтекеге көңүлү келбей, депрессияга кирип кетет да. Кудай көрөт эркек кишинин депрессияга кирип кеткенин көрүп, анан ошол жерден Кудай эми билет алдын ала, все такое, он же всемогучий. Анан кирип кеткенин көрөт дагы, баягы эркек кишинин оң кабыргасынан алып, ал оң кабыргасынан аял кишини жасайт да, жаратат. То есть ошондон кийин анан эркек кишиге как бы жанына эме кылып, поддержка кылып аял кишини берген экен. Бул эмнени айтат? Ошо сиздер караңыздарчы, сиздер почти бейишти заменять этип атасыздар десек болот да бизгечи. Биздин бул жашоодогу бейишибиз бул сиздер айымдар болуп эсептелесиздер. Ошон үчүн сиздердин майрамыңыздар менен сиздерди куттуктайбыз. Ар дайым оорубаңыздар, ар дайым жакшы жашаңыздар, күлүп жайнап. И чтобы сиздердин каалооңуздар, тилегиңиздер кабыл болсун. Анткени сиздер биздин апабыздар, сиздер биздин поддержкабыздар жана карындашыбыздар дагысыздар. Саламатта калыңыздар, лайк басыңыздар. Майрамыңыздар менен урматтуу айымдар. Куттуктайм сизди. Жана менин туугандарым, апам, менин карындаштарым, сиздерди да майрамыңыздар менен куттуктаймын. Өмүр бою оорубаңыздар, өмүр бою күлүп жайнап биздин маңдайыбызда жүрө бериңиздер. Жана менин дагы тааныштарым, сиздерди да куттуктайм.